Disney мультфильмдери жөнүндө кызыктуу маалыматтар топтому. Disney компаниясынын символу Микки Маус экранга эң биринчи жолу 1928-жылы чыккан. Микки Маустун алгачкы аты Мортимер болгон. Бирок Уолт Диснейдин аялы бул атты өтө менменсингендей угулат экен деп Микки деген атты сунуштаган. Ал эми Мортимер аты Миккинин аты аңдашына ыйгарылган. Миккинин үнүн 19 жыл бою компаниянын негиздөөчүсү Уолт Дисней өзү коштогон. Кийин тамагы ооруп калгандыгына байланыштуу Чичкандын ролун актер Джимми Макдональдга өткөрүп берген. Микки Диснейдин негизги логотипи катары таанылгандыктан студиянын көптөгөн мультфильмдеринде Микки өзү каарман болбогон учурда дагы анын көлөкөсүн же кулактарын байкоого болот. Disney мультфильмдериндеги каармандардын көбү толук эмес үй бүлөдөн чыгышкан. Ариэль, Белл, Гүлала, Жасмин сыяктуу канбийкелердин апасы төрөт учурунда каза таап, каармандар апасыз чоңоюшат. Канбийкелердин эмне себептен апасы жок экендигин продюсер Дон Хан эки себеп менен түшүндүргөн. Биринчиден, мультфильмдердин убактысы 80-90 мүнөткө созулат. Ушул убакта мультфильм жаратуучулар канбийкенин чоңойгон мезгилин мүмкүн болушунча ачып берүүгө аракет кылышат. Мультфильмде канбийкенин жашоосундагы кыйынчылыктарды жеңгенин көрсөтүү керек. Ал эми апасынан айрылган канбийкелерди көз карандысыз, күчтүү кылып көрсөтүүгө болот. Мультфильмдеги канбийкелердин апасыз калуусунун экинчи себеби Уолт Диснейдин жашоосу менен байланыштуу. Уолт Диснейдин апасы газга ууланып каза тапкан. Газды оңдоп койбогондугу үчүн Дисней өмүр бою өзүн апасынын өлүмүнө күнөөлөп жүргөн. Анын бул кайгысы көпчүлүк мультфильмдеринде чагылдырылган. Уалли мультфильминин каарманы Уаллинин аты Диснейдин негиздөөчүсү Уолтер Элиас Диснейге жашыруун шилтеме болуп саналат. Муз жүрөк мультфильминдеги Эльза Муз сарайдын балконуна чыккан бөлүк 218 кадрдан турат. Ошонун ичинде эң узун үзүлбөгөн кадр дагы бар. Андай узун кадрларды рендер кылуу абдан оор. Бул кадрды рендер кылуу үчүн 132 сааттан, башкача айтканда 5 күндөн көп убакыт керектелген. Желмогуз жана Бийкеч мультфильминдеги башкы каарман Желмогуздун келбети бир нече жапайы айбанаттын келбетинин негизинде түзүлгөн. Анда арстандын жалы, буканын башы жана сакалы, горилланын каштары, аюунун тулкусу, жапайы камандын азуусу, карышкырдын буттары жана куйругу бар. Көздөрү гана адамдын көздөрүнүн негизинде тартылган. Желмогуз жана Бийкеч прологунун биринчи кадрында латынча Vincit quis vincit деген жазуу бар. Ал өзүн жеңген баарын жеңет дегенди билдирет. Тарзандын кыймыл-аракеттерин иштеп чыгуу үчүн мультфильмдин жаратуучулары профессионал скейтбордист Тони Хокка бир канча убакыт байкоо салып жүрүшкөн. Жогору карай мультфильмдеги асманда учуп жүргөн үй эсиңердеби? Бардыгыбыз эле ошондой үйдө жашагыбыз келсе керек. National Geographic телеканалынын экспериментаторлору чыныгы жашоодо да үйдү шарга байлап учурса болор-болбосун текшерип көрүшкөн. Жыйынтыгында аянты 2,4 метрлик салмагы жеңил үйдү 300 шаар көтөрө аларын аныкташкан. Диснейдин эң жаш терс каарманы Муз жүрөк мультфильминдеги Ханс. Ал 23 жашта. Уолт Дисней Ак кар кыз жана Жети эрги жел мультфильми үчүн Оскар сыйлыгын алган. Сыйлоо аземинде Диснейге башкалардан өзгөчөлөнтүп бир чоң 7 кичинекей Оскар статуэткасын ыйгарышкан.